Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala khayri halqihi Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Бүткіл аламды жаратқан құдіреті күшті Аллах Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға салам жана салауаттар болсын. Пайғамбарымыздың сахабалары үй бүлесіне дағы салам салауаттар болсын. Пайғамбардың жолын тұтып қарманған ар бір инсанға, қияматтың өчейін келе тұрған ар бір пендеге Аллах Тааланың салам дуасы берекесі болсын. Урматты мұсылман бір туғандар, Allah Subhanahu Taala'nın жер бетіне қойған мыйзамдарының бірі, жер бетіндегі махлуқтар менен болған мамилесінің бірі, кейбір нәрселерге қарағанда артықшылықты қылып қойған, даражалы қылып қойған. Мисал ала тұрған болсақ, адамдардың арасында ең артықшылықты қылып пайғамбарларды қылған. Пайғамбарлардың арасындадағы кейбір пайғамбарларға қарағанда даражалы қылған. Алла Субханала Таала бұны Құранда баяндап жатып мындай дейді: "Валақад фаддална баъдан набийина аля баъд." Шындығында біз кейбір пайғамбарларды кейбіріне қарағанда артықшылықты қылып қойдық дейді. Аллах Таалаға кейбір пайғамбарлар көбірек сүйкімді. Ошондой эле периштелердин арасындадағы кейбір периштелер кейбіріне қарағанда артықшылықты. Мисал ала тұрған болсақ, Джабраил, Микаил, Исрафил. Бұл периштелер башқа периштелерге қарағанда Аллахтың астында даражасы биігірек. Ошондой эле, урматтуу мусулман бир тугандар, бұл жер бетіндегі айлардың арасындадағы артықшылық бар. 12 ай бола тұрған болса, ошонун кейбір айы бардығыз билебиз, Рамазан айы қалған айларға қарағанда артықшылықты. Қалған айлардың султаны деп айтылат. Ошондой эле, урматтуу мусулман бир тугандар, кейбір күндөргө қарағанда Аллах Тааланын алдында артықшылықты, даражалы. Мына ошол күндөрдүн биринде турабыз. Бул күндөрдү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хайру айямид дуnya, бул дүйнөнүн күндөрүнүн эң жакшы күндөрү деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул күндөргө касам ичкен. Аллах субханаху ва таала Куранда бул күндөргө касам ичип, валаялин ашр, 10 түнгө ант деп касам ичкен. Аллах Субханаху ва Таала кайсы нерсеге касам ичсе, ошол нерсенин кадыры өтө чоң дегенди түшүндүрөт. Ошол кайсы күндөр десеңиз, Зулхиджа айынын алгачкы 10 күнү. Ошол азыр Зулхиджа айынын алгачкы 10 күнүнүн биринчи күнүндө турабыз. Аллах Субханаху ва Таала бардыгыбызды ушундай күнгө жеткиргенине шүгүр айтайлы. Ушул жерде өзүнө ибадат кылган пенделердин катарына кошулуп калдык. Буга дагы шүгүр айтайлы. Аллах Субханаху ва Таала бардыгыбызды ушул күндөрү, ушул ыйык күндөрү өзүнө ылайыктуу ибадат кылууну насип кылсын. Урматтуу мусулман бир тугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул күндөрдү фазилетин, бул күндөрдүн артыкчылыгын баяндап жатып мындай деп айтат: "Ма мин айямин ал-амалу салиху фиха ахаббу илаллахи мин хазихил айям, яни ал-ашр." Аллах Тааланын алдында амал кылына турган эң сүйкүмдүү күндөр мына ушул 10 күн деп айтылат. Бүгүндөн баштап 10 күн, Зулхиджа айынын бүгүндөн баштап 10 күнү, 10-чу күнү айт деген сөз. 16-сы демек айт. Бүгүн биринчи ошо Зулхиджа айынын эң биринчи күнү. Мына ушул 10 күндө кылына турган кандай гана амал болбосун, Аллах Тааланын алдында эң сүйкүмдүү деп айтылат. Албетте кандай гана жакшы иш болбосун, башка күндөр деле албетте сүйкүмдүү. Аллах Таалага албетте бардыгы жагат. Бирок өзгөчө ушул 10 күндө кылына турган кандай гана амал болбосун, жакшы амал башка күндөргө караганда бул күндөгү амалдар жогору турат. Сахабаларга айтат. Сахабалар таң калат албетте. Сахабалар суроо берет: "Я Расулуллах, валал джихаду фи сабилилlah." Аллах Тааланын жолунда жихад кылгандан дагы жогору турабы дегенде, пайгамбарыбыз ооба дейт. "Валал джихаду фи сабилилlah." Аллах Тааланын жолуна барып өзүңдүн жаныңды курбан кылгандан дагы бул күндөрү жөнөкөй бир амал кылып койгонуң андан дагы артыгыраак дейт. Улап жатып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат: "Афзалул айями индаллахи айямул ашр." Аллах Тааланын алдында эң жакшы күндөр мына ушул 10 күн деп айтат. Демек Алланын алдында эң жакшы күндөр ушул 10 күн. Бул 10 күндүн ичинде кандай гана амал кылына турган болсо, эң сүйкүмдүү мына ушул амалдар. Ибн Хаджар Асқалани рахматуллахи алейхи өтө залкар алым бул күндөрдүн
неге Алланын астында сүйкүмдүү экенин баяндап жатып мындай дейт. Себептерден бир себеби мына ушул дейт. Себеби бул күндөрү Аллах Таалага ибадат кылына турган эң чоң амалдар камтылган. Албетте суроо болот, неге бул 10 күн мынчалык Алланын астында ыйык? Себеби бул күндөрү орозо кармоо бар. Бул күндөрү курбандык чалуу бар. Бул күндөрү чоң ажылык бар. Мына ушундай амалдарды камтыган себептен бул күндөр Алланын астында эң ыйык күндөр болуп эсептелет. Аллах субхана ва тааля бизге ушундай мүмкүнчүлүк берди. Эң биринчи күнүндө ушул күндөрдү туура пайдаланышыбыз керек. Аллах Таалага жага турган бардык амалдарды колдон келишинче кылышыбыз керек. Ушул нерсеге шашылып умтулушубуз керек. Себеби Аллах Таала бизди Куранда сыпаттаганда эмне деп сыпаттайт? Момундарды сыпаттаганда эмне деп сыпаттайт? Улаика юсариуна фил хайрати ва хум лаха сабиқун. Момундар алар кимдер десе, момундар жакшылыкка умтулгандар дейт. Жана башкаларга караганда бири-биринен узап кетүүгө, өтүп кетүүгө аракет кылгандар дейт. Мына момундар жакшылыкта умтулуш керек, бири-биринен озгонго аракет кылыш керек. Момун адамдардын сыпаты акыретте Аллах Тааланын алдында кимдин даражасы бийик экен? Мына ушуга умтулуп, ушуга шашылыш керек. Бардыгыбыз бири-бирибиз менен үйдү чоң салуу боюнча атаандашып бүттүк окшойт. Машинам чоң деп ал жагынан да атаандашып бүттүк. Тойдогу ысырапкорчулуктардан да атаандашып бүттүк окшойт, токтотуш керек. Эми Аллах Тааланын астында ким даражасы бийик? Ким көбүрөөк ибадат кылат? Мына ушуга шашылышыбыз керек. Момун адамдардын сыпаты Аллах Тааланын астында даражам бийик болсун деп умтулуу. Албетте мактануу үчүн эмес, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылабыз. Бирок менин даражам Аллахтын астында бийик болсун деп умтулушубуз керек. Аллах субхана ва тааля бул дүйнөдөн радиаллаху анхум ва раду ан Куранда келет, сахабалардан Аллах Таала разы болду, ал сахабалар дагы Аллах Тааладан разы болду, өздөрүнүн Кудайынан разы болду деп айтылса, алардын сыпаты ушундай болгон, жакшылыкта бири-бири менен жарышкан, жакшылыкта бири-биринен озгонго аракет кылган. Кандай гана амал болбосун, урматтуу мусулман бир туугандар, канткенде биз ушул күндөрдү эң жогорку деңгээлде өткөрөбүз. Эмне амал кылсак, биздин амалдарыбыз Аллах Тааланын астында эң жогорку амалдар болуп эсептелет. Албетте, кандай гана амал болбосун, бул күндөрдө кылынган амал, кандай гана жакшылык иш болбосун, кичинекей бир нерсени садака кылып коюу, кичинекей бир жакшы сөз айтып коюу, кичинекей бир адамды жылмайып эле карап коюу, бул дагы садака. Ушундай бир кичинекей нерседен чоң амалдарга чейин болсун, кандай гана амал болбосун, бунун бардыгы башка күндөрү кылынган амалдарга караганда албетте жогору турат. Бирок бул күндөрү өзгөчө кыла турган амалдар бар. Бул күндөрү өзгөчө маани берип кыла турган амалдар бар. Мына ушуларды атап өтөбүз. Эң биринчиси, урматтуу мусулман бир туугандар, бул күндө ушундай бир күн бар. Ошол бир эле күндү орозо кармап кое турган болсок, Аллах Таала өткөн жылдын күнөөлөрүн дагы, келерки жылдын күнөөлөрдүн бардыгын кечирет. Бул күнү бардыгыбыз билген Арапа күнү. Арафат тоосуна ажыларыбыз чыга турган күн. Ошол жага чыга турган күнү биз бул жактан туруп орозо кармай турган болсок, Аллах субхана ва тааля бир жыл өткөн күнөөлөрдү, бир жыл келе турган күнөөлөрдү кечирет. Аллаху акбар. Бардыгыбызды Аллах Таала мына ушул күндү орозо кармай өткөнгө насип кылсын. Дагы бир өзгөчөлүгү, урматтуу мусулман бир туугандар, бул күндүн, Арафа күндүн өзгөчөлүгү 9-чу күн дегенибиз 15-чи бул айдын санагы менен 15-ине дал келет. Ошол күндүн орозосу туурасында, ошол күндүн фазилети туурасында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатып мындай дейт: "Ма мин айямин аксару мин айятиқаллаху фихи абдан минан нари мин яуми Арафа." Аллах Таала тозок отунан куткара турган эң көп ушул Арафа күнү болот дейт. Башка күндөрү мындай кутулуу болбойт. Аллах Таала пенделердин арасынан канча деген бир пенделерди тозоктон кутулуп, бейиштик кылып коет. Мына ошол эң көп боло турган нерсе мына ушул Арафа күнү болот. Мына ушул күндү биз Аллах Таалага ибадат кылуу менен өткөзүшүбүз керек. Аллах Таала үчүн ичкен жегенди таштап, Аллах Таала үчүн дүйнө сөзүн сүйлөгөндөн таштап, Аллах Таала үчүн орозо кармай турган болсок, мына сыйлыгы ушул болот, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллахым ал күндүн сыйлыгын бардыгыбызга берсин. Экинчи нерсе, 10-чу күнү боло турган нерсе, айт күнү боло турган амал бул курбандык чалуу. Курбандык чалуу айт күнү Аллах субхана ва тааlanын астында эң сүйкүмдүү амал болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде мындай деп айтат:
Аллах Тааланын алдында айт күнү кылына турган эң сүйкүмдүү амал кан чыгаруу дейт. Кан чыгаруу биз сойгон жандыгыбыз, малыбыз кыямат күнү териси менен, жүнү менен, толлугу менен келип биз үчүн күбөлүк өтө турган болот. Курбандык чалганда эң биринчи тамчысы жерге түшөр замат бардык күнөөлөр кечирилет. Мына ушул курбандык чалуу Аллах Тааланын астында эң сүйкүмдүү амал болуп эсептелет. Албетте бул 9-чу жана 10-чу күнү кылына турган амалдар. Мына ушул эки амалды кылуу менен Арапа күнү орозо кармо, 15-и орозо кармо жана 16-сы айт күнү курбанчылык чалуу менен ошол ажыларыбыз, мекендештерибиз ошол ажылыкта жүргөн амалдардай биз деле сооп алабыз. Ошончолук соопту биз да калабыз. Бирок алардын ажылык кылган сообун ала алабызбы деген суроо туулат. Алар ал жакта ажылык кылып атат, биз дагы бул жактан туруп ажылыктын сообун алсак болобу? Албетте ажыларыбыз Аллах Таала бардык ажылардын кылган дуаларын, ибадаттарын кабыл кылсын. Мекендештерибизди аман эсен жерине, үй бүлөсүнө кайтып келүүнү насип кылсын. Ажыларыбыздын кылган буйрукту аткарганына биз жетпейбиз. Албетте биз буйрукту аткара алган жокпуз. Кээ бирлерге фарз эмес, кээ бирлер фарз болсо дагы мүмкүнчүлүк болгон жок. Албетте буйрукту аткаруу жагынан албетте алар жогору турат. Алар буйрукту аткарып атат, ага өзүнчө сооп алат. Бирок ажылык амалдарыны кылгандын сообун бул жакта туруп алсак болот. Мына динибиз ушунчалык райымдуу дин. Динибиз ушунчалык кенен дин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жакта туруп эле, үйдө туруп эле ажылыктын сообуна жетсеңер болот деген. Мына алгачкы 8 күндө, жалпы эле алганда ушул 10 күндүн ичинде ушул амалдарды кыла турган болсок, азыр 9 түрдүү амалды айтабыз. Эгер ушул амалдарды кыла турган болсок, бул жакта туруп эле ажылык умра кылды деген сооп алабыз. Бул жакта туруп эле ажылык умра кылуу сообун алуу менен биргеликте Аллах Тааланын астында эң сүйкүмдүү болгон күндөрдө амал кылган болобуз. Ушулардын эң биринчиси, урматтуу мусулман бир туугандар, эң биринчиси мечитте болуп жаткан сабактарга келиңиз. Мечиттен бир нерсе үйрөнөм деп ниет кылып чыгыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде мындай деп айтат: "Ман гада илал масджиди ла юриду илля ан ятааллама хайран ау юаллимаху, кана лаху ка ажри хаджин таммин хиджатуху." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Кимде ким мечитке жөнөй турган болсо, анын максаты бир гана жакшылыкты үйрөнүү же үйрөтүү боло турган болсо, анда ал үчүн не бар десе, ка ажри хаджин таммин хиджатуху, анын ажылыгы кабыл болгондой сооп жазылат дейт. Толук ажылыгы кабыл болгондой сооп жазылат дейт. Мына ушул берилет. Ниетиңиз мечитке келип атасыз, үйрөнөм. Албетте азыр деле ушул жерге бардыгыбыз бир нерсе үйрөнөйүн деп келип отурабыз. Аллах Тааланын айтканын, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын айтканын угайын деп келип отурабыз. Альхамдулилла, бардыгыбызга ушул сооп берилди. Мына ушул ниетте келдик. Ким ушул эле ниетте келе турган болсо дейт мечитке, башка максаты жок. Үйрөнөм деп келип отурабыз. Ага ажылык кылды, толук ажылык кылды деген сооп берилет. Бардыгыбызга мына ушундай сооп жазылды. Экинчи, фарз намазды мечитте жамаат менен окуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде мындай дейт: "Ман хаража мин байтихи мутатаххиран ила салатин мактубатин фа ажруху ка ажрил хаджил мухрим." Кимде ким үйүнөн тазаланып чыга турган болсо дейт, тазаланып чыга турган болсо, фарз намазды окуйм деп жөнөй турган болсо дейт, анда анын сыйлыгы эмне десе, ага ихрам байлаган ажынын сообундай сооп берилет дейт. Бул соопка дагы альхамдулилла биз илешип отурабыз. Ушул жерге фарз намазын окуйн деп келдик. Жума фарз, фарз намазын окуйн деп үйдөн тазаланып чыгып келип отурабыз. Мына буга дагы альхамдулилла Аллах Таала ажылык адамдын сообундай сооп берет дейт. Бардыгыбыз ажы экенбиз да бул жерде. Үчүнчүсү, багымдат намазын жамаат менен окуп, андан кийин зикир чалып, күн чыкканга чейин. Күн чыккандан кийин 2 рекат намаз окуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте мындай деп айтат: Ким багымдат намазын окуй турган болсо, жамаат менен окуй турган болсо, кийин qa'ada yazkurulloha hatta yatlu'a ash-shams. Күн чыкканга чейин жылбай ошол жерде Аллах Тааланы зикир кылып олтурса, андан кийин 2 рекат намаз окуй турган болсо, ишрак намазы же башка намаз.
Не сыйлыгы бар десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат: "Канат лаху ка ажри хаджатин ва умратин тамматин тамматин тамматин". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтып жатат: "Анда ал үчүн ажылык кылган, умра кылган толлук сообу берилет" дейт. Ушул толлук деген сөздү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 жолу айтат. Толлук ажылык кылган, толлук умра кылгандай сооп берилет дейт. Мына ушул нерсеге да амал кылайлы. Төртүнчүсү фарз намаздардан кийинки зикирлер. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кедей адамдар келет. Айтышат: "Я Расулаллах, бизден колундагы бар адамдар, бай адамдар сооп жактан озуп кетти" дейт. Мына сахабалар өз ара ушинтип акыреттеги даражаларга ээ болуу жагынан бири-бири менен жарышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга арызданып келип отурат. Арызданган нерсеси бул дүйнөдөгү бир нерсе эмес, акыреттеги нерсе үчүн арызданып атат. Биз калып кеттик деп атат. Кандай? Алар намаз окугандай эле, биз намаз окугандай, алар деле намаз окуйт экен, байлар. Биз орозо кармагандай, алар деле орозо кармайт экен. Бирок алардын мал мүлкү бар экен дагы, алар ажылык кылат экен, умра кылат экен, жана дагы башка иштерди кылат экен. Биз аны кыла албайбыз, биз артта калып кеттик дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондо мындай деп айтат: "Мен силерге бир амалды үйрөтөм" дейт. "Эгер ушул амалды аткарсаңар, анда силер ошолордун даражасына жетесиңер" дейт. Ошо умра кылган, ажылык кылгандардын даражасына жетесиңер дейт. Силерден дагы эле бирөө ушуну көбүрөөк кылып эле силерден озуп кетпесе, силерден эч ким оза албайт дейт. Кандай десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Тусаббихун ва тахмадун ва тукаббируна халфа кулли салатин 33". Ар бир фарз намаздан кийин дейт 33 жолу альхамдулилля, 33 жолу субханалла, 33 жолу альхамдулилля, 34 жолу, бир риваятта 33 жолу Аллаху акбар деп айтасыңар. Мына ушуну менен ажылык кылган, умра кылган адамдар менен биргеликте болосуңар дейт. Албетте, урматтуу мусулман бир туугандар, буну дагы ар бир намаздарда биз кылып турабыз, бүгүн дагы иншалла кылабыз. Ошол ажылык кылган, умра кылгандын сообундай сооп алабыз. Бешинчиси ата энеге жакшылык кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир адам келип айтат: "Я Расулаллах, мен Алла жолунда жихад кылууну каалаймын" дейт. Бирок ага кудуретим жетпейт, колуман келбейт. Не кылсам болот дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Сен ата энең тирүүбү, бирөөсү тирүүбү?" дегенде айтат: "Ооба, мен апам тирүү" дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Анда Аллах таала үчүн ошол апаңа жакшылык кыл" дейт. Эгер ошондой кыла турган болсоң, анда сен ажылык кылган болосуң, анда сен умра кылган болосуң, анда сен жихад кылган болосуң дейт. Ата энебизге жакшы мамиле кылып коюу бул күндөрү албетте эселенип сообу берилет. Ар бир күн албетте жакшылык кылабыз. Бирок бул күндөр дагы жакшылык кылганыңыз ажылык кылган, умра кылган, ошол жихад кылгандын сообундай сооп берилет. Алтынчысы, урматтуу мусулман бир туугандар, элдердин кажетин бүтүрүү. Шуабил иман деген китепте Али ибн Хусейн радиаллаху анху рахматуллахи алейхи риваят кылат. Хасан радиаллаху анху пайгамбарыбыздын небереси. Байтулланы, Каабаны таваф кылып жаткан болот, ибадат кылып жаткан болот. Бир киши келип айтат: Мухаммадтын атасы, менин бир кажетим бар, жүр бүтүрүшчү мен менен, чого жүрчү" дегенде чого жүрөт. Барып бүтүрүп келет. Келсе бир адам таң калып айтат: "Сен ушул үйдү, Каабаны таваф кылып, ибадат кылып жатып, сен бирөө менен кетип калдың го. Эмнеге кетип калдың?" дегенде Хасан радиаллаху анху пайгамбарыбыздын небереси жооп берет: "Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан мындай деп айткан уккам" дейт: "Ким мусулман бир тууганынын кажетин бүтүрө турган болсо" дейт, "кажетин бүтүргөнгө жөнөй турган болсо" дейт, "эгер кажети бүтсө" дейт, "ага ажылык кылган, умра кылгандын сообундай сооп берилет" дейт. "Эгер кажети бүтпөй калса дагы, анда умра кылгандын сообундай сооп берилет" дейт. "Мен азыр барып келдим" дейт. "Ажылык кылган, умра кылгандын сообундай сооп алдым. Мына азыр келип кайра ибадатымды улантып жатам" дейт. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, бул күндөр өзгөчө мусулмандарга жардам берүү менен алек болойлу. Аллах тааланын астында бул өтө чоң соопторго ээ. Жетинчиси, жума намазга эрте келүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Шуабил иманда келген хадисте айтат: "Ар бир жумаңарда ажылык менен умра бар" деп айтат. Ар бир жумада. Кандай десе, умра ажылык деген не десе, жумага эрте келүү. Ат-тахжиру лил жума. Жумага эрте келүү бул ажылык менен барабар дейт. Умра эмне десе, интизарул асри ба'дал жума. Жумадан кийин асыр намазын күтүп отуруу, ушул жерде чыкпай күтүп отуруу, ошол умра менен барабар дейт. Алхамдулилlah, бул жерден дагы
ажылық қылғандай сооп алып жатабыз. Сегизинчиси, ажыға кеткен адамдарға жардам берүү, аркасында калган үй бүлөлөрүнө жардам берүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисinde айтат: "Мен жахаза хаджан ау халафаху фи ахлихи кана лаху мислу ажриhi." Ким ажылык адамды ажыга жөнөткөнгө даярдаса, же калган үй бүлөсүнө жардам көрсөтө турган болсо дейт, анда ошол ажылыктын кылган сообундай сооп алат дейт. Тогузунчусу жана аякысы, эң акыркысы, бул аялдарга тиешелүү маселе. Асма бинт Язид деген сахаба аял пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип айтат. Узун хадистин бир үзүндүсү, кыскачасы ушул. Мындай деп айтат: "Я Расулуллах, о Аллахтын элчиси, биз аялдар чектелгенбиз дейт. Үйдө отурабыз, тамак бышырабыз, балдарды тарбиялайбыз дейт. Күйөөлөрүбүздү карасак, алар ажылык кылат, умра кылат, Алла жолунда жүрүшөт, бири-бири ооруп калса зиярат кылышат, жаназаларга барышат, жана башка көптөгөн жакшы иштерди кылат. Биз ушул жерде эле чектелип отурабыз" дейт да. Биз сизге иман келтиргенбиз. Сиз эркектерге дагы, аялдарга дагы жиберилген пайгамбарсыз. Биз эмне кылабыз? Биз кантип аларга жетебиз деп, кайра эле акыреттеги болгон атаандаштык. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күлүп мындай деп айтат: "Сен барып аялдарга айтып кой" дейт. "Мен бир аялдардын аркасынан келип отурам, элдердин, аялдардын сөзүн сүйлөп отурам" деп айтып келет да. "Сен барып аялдарга айтып кой" дейт. "Силер эгерде күйөөңөргө жакшы мамиле кылып, алардын ыраазычылыгын эле ала турган болсоңор, жана үстүндөгү айтып өткөн бардык нерсенин сообу силерге ошондой кылып берилет" дейт. Мына үйдө отурган апаларыбыз, эжелерибиз, жалпы эле аял заттарына болгон чоң мүмкүнчүлүк күйөөлөрдүн эле ыраазычылыгын ала турган болсо, күйөөлөрү кандай жакшы иш кыла турган болсо, ошонун бардыгына шериктеш болот. Алла субханаху ва таала бул оң күндө, ыйык күндө биздин кылган бардык ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Бул оң күндө Аллах таала бизге эң жакшы ибадаттарды кылып өтүүнү насип кылсын. Ва саллаллаху таала аля хайри халкихи Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.